Баягыда адам денесиндеги мүчөлөрдүн бардыгы бири-бирине суроо берет. Сен качан эс аласың? Мына ошондо кол менен бут айткан экен. Мен качан кожоюн уктаганда эс аламын дейт экен. Ал эми ашказанга кезек келсе ашказан айткан экен. Мен качан жеген тамакты сиңиргенде эс аламын дейт экен. Ошентип бүтүндөй дене мүчөлөрү бир четинен бири-бирине ушул суроого жооп берип аткан кезде эң аягында жүрөккө кезек келет. Жүрөк качан эс алат? Бардыгы карап отурат. Жүрөк эс албаса керек. Уктап атканда да дүкүлдөп иштеп турат. Жүрөк качан өлгөндө токтойт? Жүрөк токтобойт. Жүрөк эс албаса керек деп ойлоп отурса, жүрөк айткан экен. Мен качан гана жакшы сөз укканда эс аламын деген экен достор. Ансарында келиңиздер, жүрөк эс алсын. Азыр 45 мүнөттүк сабагым бош экен ортолукта. Бош учурда атайын достор менен сүйлөшөйүн деп. Жүрөгүңүздөр эс алсын. Жүрөктүн эс алышы үчүн жүрөк дайым жакшы сөз уксын. Жакшылыкты өзүңүздөр кара көрүңүздөр. Албетте жакшы болот. Арабашка жаңыдан келген достор бар, жалпыңыздарга саламыңыздарга алейкум ассалам. Кол булгалагандар бар. Мен деле кол булгайм сиздерге. Аман болуңуздар, жакшы туруңуздар. Көп жашаңыздар. Саламдардын баарына алейкум ассалам. Достор, кечегенде мен мектеп окуучуларына, студенттерге мотивациялык сабак берем. Өзүмдүн Instagram баракчамда турат, мектеп окуучуларга мотивация деген бир сабагым. Сөзсүз түрдө студенттердин баарына ошол сабакты көрүп коюшун сунуштайм. Ал эми калган достордун баарына, ата-энелердин баарына суранат элем. Келиңиздер, биз да жакшы сөз айталы. Балдарыбызга жакшы сөз. Айрыкча урматтуу ата-энелер, балдардын көз алдынча үй бүлөсүндө ата-эненин бири-бири менен көп урушканы сөзсүз түрдө балага таасирин берет. Ата-эне өз ара бири-бири менен көп урушуп талаша турган болсо да, балдары да бири-бири менен көп урушуп талаша калат. Бир нерсени жөн айтпайт, жөн түшүндүрбөйт, бири-бири менен заматта урушуп талаша берет. Балдарым бири-бирине ынтымактуу болсун, балдарым бири-бири менен урушпасын, балдарым мээримдүү болсун деген ата-энелер алгач өзүңөр бири-бириңерге мээримдүү болгула. Ата-эне бири-бирине мээримдүү болбосо, ата-эне бири-бирин сүйбөсө, ата-эне бири-бирин аярлап, этияттап мамиле кылбаса, анда ушул ата-эненин балдарынын сүйлөшү кечигип кетет, ой пикиринин түшүндүрүүсү кечигип кетет, керек болсо кичинекей бөбөктөрдүн акыл эсинин өрчүшү кечигип кетет, жана басышы да кечигип кетет. Ошондуктан ата-энелердин баарынан суранам, балдарым бири-бирине мээримдүү болсун, балдарым бактылуу болсун деген ата-энелер алгач өзүңөр мээримдин кандай экендигин көрсөтүп бергиле, бири-бириңерге болгон мамиледен. Балам бактылуу болсун деген ата-энелер алгач өзү бактылуу болсун. Бири-бири менен бакытка балкып, бирин-бирин жакшы жакка тартып жашасын. Мына ошондо бала бактылуу болот. Чыныгы бакыттын эмне экендигин ата-энесинен көрбөгөн бала эч качан чыныгы бакыттын даамын татпайт. Ошондон урматтуу ата-энелер, балдарым бактылуу болсун, балдарым бири-бирине мээримдүү болсун деген ата-энелер эң алгач өзүңөр бактылуу болгула. Өзүңөр бири-бириңерге мээримдүү болгула. Өзүңөр чыныгы бакыттын эмне экендигин сездиргиле балага. Мына ошондо жакшы болот достор. Ал эми бүгүнкү күндө пандемиянын аябай көп таасири балдарга тийди. Сабакка балдардын кызыгуусу абдан көп түшүп кеткен. Акыл айтсаң акылды да уккусу келбей калган. Окутсаң окугусу келбейт, жаздырсаң жазгысы келбей калган окуучулар абдан көп. Жазбайсыңбы сен, если хочу, пишу, если нет, не буду дегендей бир каяша сүйлөгөн окуучулар 11-класста эмес, керек болсо 7-8 класстагы балдарыбызда ушундай бир мугалим менен каяша айтышкан бир жагдайлар тилекке каршы абдан көп. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, таалим тарбия ата-эне тарабынан берилет тарбия. Ал эми илим билим болсо мугалим тарабынан мектепте берилет. Билим берүү мекемеси деп ошон үчүн айтат мектепте. Мектеп билим берүү мекемеси катары жакшы иштесин десеңер, анда үй бүлө таалим тарбия берүүчү мекеме мыкты иштеш керек. Анткени тарбия болбогон жерде илим билим жукпайт. Ошондон урматтуу ата-энелер, тарбиялуу балдарды мектепке жөнөтсөк, анда мугалимдер да илим билим бергенден, балдарга илим үйрөткөндөн кыйналбайт. Тарбиясыз балага билим бере албайбыз мугалимдер, жана билим берүүдө да кыйналып калабыз, жана эч кандай бир ийгилик жарата албай калабыз. Ошондуктан достор, өзгөчө суранам, мына ушул үй бүлө деген мекемени этаттап балдардын тарбиясы жөнүндө өтө бир күнүмдүк ойлонгула. Балдарды мыкты кылып тарбиялап мектепке жөнөтсөңүздөр, балдарга мектепти жана мугалимди сүйдүрсөңүздөр, ошондо ийгиликтүү иш болот. Анткени сүйгөн иштен денең чарчаса да рухуң чарчабайт.
Ошондон балдар мектепти сүйсө эгерде, анда балдар мектепте ийгилик жаратып кайтат. Мектепти сүйбөй эле дагы мектеп деп тажап келе турган болсо, анда ал баланын мектепте ийгилик жаратышы кыйын болуп калат достор. Сизге личный беричи турган суроом бар. Бере турган деген го неме? Кантип үй бүлөмдөрүндө бериңиз буюрса. Саламдардын баарын алып алдым. Демек, урматтуу достор, жанагында бир окуучуларга түшүндүрүп атам, жашоо кайтар дүйнө, жашоо бумеранг депчи. Бүгүн эмне ата-энеңерге кылсаңар, эртең балдарыңардан кайтат десем, бир окуучу ушундай суроо берет. Демек, эмнени кылсам балдарыбыздан кайтат, туурабы? Туура. Анда демек менин ата-энелерим ата-энелерине терс мамиле кылган экен, ошон үчүн балдарына менден кайтып атат. Демек, менде айып жок. Алардын өздөрүнүн проблемасы бар. Ошон үчүн мен кайтарып атам деп чересчур уулия болуп кеткен окуучуларыбыз бар. Ошондон достор, өзгөчө суранам. Ата-энени тандай албайсыңар бул жашоодо. Дүйнөгө төрөлүп атканда адам пендеси ата-энени тандай албайт. Мен мунан президенттин баласы болушум керек эле, депутаттын кызы болушум керек деп тандай албайсың төрөлөрдөн мурда. Төрөлөрдөн мурда өзүңдүн өңүң түсүңдү да тандай албайсың. Көзүм көк болсун, чачым момундай болсун деп тандай албайсың. Төрөлөрдөн мурда улутуңду да тандай албайсың. Мен англичан болуп төрөлөйүн, мен орус болуп төрөлөйүн, мен кыргыз болуп төрөлөйүн деп улутуңду да тандай албайсың. Төрөлөрдөн мурда тегиңди да тандай албайсың. Мен тиги Манастын урпагы болушум керек, же тигинин урпагы болушум керек, аны да тандай албайсың. Достор, төрөлөрдөн мурда байлыгыңды тандай албайсың. Мен байдын баласы болуп төрөлүшүм керек, мен кедейдин баласы болуп төрөлүшүм керек. Демек, урматтуу балдар, муну нерселерди тандай албайсыңар силер. Тандоо укугу биздин колубузда эмес бул нерсе. Бирок кандай ата-энеге ээ болуш дагы сенин колуңда эмес, тандоо укугу эмес. Бирок кандай ата-эне болоруң бул абдан маанилүү. Бул сенин колуңда. Ошондон достор, келиңиздер, чегинен ашча уулия болуп кетпейли. Чегинен ашча демократия деп коюп, демократия деген сөздүн астына кирип алып, дабдырлыкты жасай бербейли. Демократия деген дабдырлыкты гана кылып атабыз азыр. Ошондон итият болсоңуздар. Суроолордун Кытайдын карызынан кутулуу боюнча фонд ачуу дейт. Негизи карыз маселеси, достор, фонд ачуу маселеси буну мамлекеттик деңгээлде кылгыла. Мамлекет өз колуна албаса, жөнөкөй патриотторго сунуштабайм. Анткени жыйынтыгында карапайым эл бүгүнкү күндө ар кимдин ар түрдүү пикири, ар түрдүү жанагындай ой пикири бар. Мен карыз алсам мен төлөйт элем, мамлекет алып неге мен төлөйүн дегендер менен аралашып отуруп, айтор каш коюн деп көз чукуп аласыздар. Ошондон эң жакшысы бул фонд маселесинде мамлекет жарандары, мамлекеттик кызматкерлер өзү колго алсын, ал эми мына ошолдо гана кол кабыш кылып жардам кылуу керек. Ага жаңы группалаштар менен тил табыша албай атам. Кантип тил табышсам болот дейт кеңешиңизди. Жаңы группалаштар менен ар дайым салам берип, кичпейил болуп тура бериңиз. Жана бир сырдуу болуңуз. Өзүңүздүн позицияңызды бербей, эң сонун адеп ахлак менен тура бериңиз. Жөн гана саламатсыздарбы деп группалаштарга, досторго салам берип коюп, кайра өзүңүздүн сабагыңыз менен, илимиңиз менен боло бериңиз. Мына ошол группалаштардын баарына караганда сабактын жыйынтыгын жакшы эле окуй берсеңиз, группалаштар өзү сизге менен таанышкысы келет. Бир сырдуу болуп, ичиңиз толо казанадай, ичиңиз толо алтындай боло берсеңиз, группалаштар кайра сизге кызыгат. Мына ошондой тартипте өзүңүздүн баягындай сырыңызды, сыныңызды бербей, сабактан ийгилик жаратып окуй бериңиз. Группалаштар өздөрү келип таанышып алат сиз менен. Керек болсо учурунда сени тоготпогон группалаш да кайра сенден кечирим сурап, сен менен достошкусу келет. Мына ушундай достор. Балдарыма кыйкыра берем, кантип тарбия беришим керек дейт. 2 жаш 4 ай, 1 жаш 4 ай дейт. Балдарга кыйкыруу менен тарбия берилбейт. Балдарга уруу менен да тарбия берилбейт, бакыруу менен. Чындап айтайын, урматтуу ата-энелер, балаңыз бала бакчада окуп атканда бир падыша менен мамиле кылып аткандай мамиле кылгыла. Балаңыз мектепте окуп атканда бир кул менен мамиле кылып аткандай мамиле кылыңыз. Ал эми мектепти бүткөндөн кийин 15 жаштан өткөндөн кийин тагыраагы 9-10 класста окуп атканда, 11-де окуп атканда 15 жаштан өткөндөн кийин бала менен бир дос менен мамиле кылып аткандай мамиле кылыңыздар. Бул өтө маанилүү. Демек, 5 жашка чейин падыша менен мамиле кылып аткандай, 15 жашка чейин бир кул менен мамиле кылып аткандай
bir kızmatkerde jumşagандай. Al эми 15 yaştan jogorku жаштын бардыгында bir дос менен мамиле кылып аткандай мамиле кылсаңыз абдан жакшы болот. 5 yaşka чейин падыша балаңыздын каалаганын алып берүү, каалаганын жасоо, бирок аны эркелетип салуу деген нерсе эмес. Мына ошол маселени гана эске алып коюңуз. Бирок эмне падышага бакыра албайсың туурабы? Padişaha teskerince maqtab, көңүлүн алып, mana şunu turasın. Dal ошондой эле 5 yaşka чейинки баланы бакыр урушуу менен эч нерсе чечилбейт. Тескеринче аны мактап, көңүлүн алып, молодец, азаматсың, мына менин алтынымда, менин козумда бул, жаным десе деп менин болочокто багарманымда бул деп ушундай бир тартипте падышага мамиле кылгандай, падышага тим эле жагынып каткалим болгондой эле 5 yaşка чейинки балаңа жагынып, мына ушундай бир көңүлүн алып мамиле кылыңыздар. Ал эми 5 yaştan 15 yaşka çeyinki balaga bir kuldu kızmatkerdi jumşagандай, jumşap, manany kıl dep üýretip göndürüp koyuңuz. Egerde 15 yaşka çeyinki ballarыбызга bir işti üýrete almadık, jönököy töşөгүн жыйнап салышты üýrete элекпиz. Üýdү özüň айтманча өздөрү билип тазалашты билбейт. Натыйжада эмне bir kul jumşagандай jumşap üýretip kalbasaң, 15 yaştan keyin dagы ömür boyu üýdүн işini özüň жасайсың. Ömür boyu balaң kıla turgan işti de özüň kılıp жасай бересиң, кыйнаlasың. Ошондон bu maselege de көңүл бурам. Ал эми биз эмне кылабыз? 5 yaşka çeyinki, 15 yaşka çeyinki tarbiyага көңүл бурбайбыз да, анан 15 yaştan keyin bir dos менен мамиле кыла тургандай учурда орой мамиле бергелбей ака, не болуп атасың деп катуу сүйлөйсүң. Кечирип койсуң, ошо бакырып аткан эне 15 yaştan өткөн балаңа күчүң жетпейт керек болсо. Күчүң жетпей калган кезде, тарбияны кеч калып кеткен кезде 15 yaştan өткөндөн кийин бир кулдай жумшагың келет да, ал кез уже кеч болуп калат. Мына ошондон достор, 15 yaşка чейинки балдарды bir kuldu kızmatkerde jumşagaдай biri işke üýretip kalış gerek. 15 yaştan keyin jumşay albaysың. 15 yaştan keyin bir dostoy, balam moну kılsang desең, seni bir dosундай, кеңешчисиндей, устатындай урматтап, ата энесиндей сыйлап, макул апа, макул ата деп жөн эле кеңеш берип койсун, bir dosундай. Итаат кылып мамиле кылсың, кандай сонун. Мына ошого да көңүл бөлүңүздөр достор. Halas. Так, суроолор абдан көп, суроолордун баарына акырындап жооп берейин. Салам бергендерге да алейкум ассалам. Кайсы китептерди окуйын деген студенттердин суроосуна жообум ушул. Жан дүйнө руханиятыңыз эмнеге муктаж болуп атса, ошондой китеп окуңуздар. Эмнеге муктаж болуп атса, жан дүйнө руханият, ошол китептерди окуңуздар. Мисалы үчүн жан дүйнөңүз сизге балдарыңыздын тарбиясы тууралуу кыйналып атасыз. Анда бала тарбиясы тууралуу китептерди окуңуздар. Жан дүйнөңүздө мисалы үчүн өзүңүздүн үй бүлөлүк жашооңуз жөнүндө кыйынчылык болуп атса, анда үй бүлө тууралуу китептерди окуңуздар. Биз эмне болду? Мына ушундай теманы окуп эле, каяктагы как быстро разбогатеть, бедный папа, богатая мама, билбейм, ишилсе, дүйнө темасында гана окуп калдык. Мына ошону унутпаңыздар достор. Элден өзүн канткенде төмөн сезбейт дейт. Агай, армияга барган жакшыбы же окугабы дейт. Достор, экөө тең жакшы. Бирок кайсы бири зарыл болсо ошону аткарыңыздар. Ата эне менен кеңешип, ата энеден дуа алыңыздар. Армияга баруу бул атуулдук вазифа. Көө айтат, армияга барып келген кесем эле чыныгы патриот болуп калам, армияга баргансың, бара элексиң, так что сүйлөбө мага. Жок, армияга баруу мекен үчүн кызмат кылуунун бир түрү. Бирок ошол учурда илим алуу да мекен үчүн кызмат кылуунун бир түрү. Илим алып, эчемдеген жаштарды, канчалаган патриот жигиттерди тарбиялап кызмат кылсаңыз, бул да кызматтын бири. Тилекке каршы керек болсо армия 6 айлык сезон же 1 жылдык сурок бүткөнгө чейин эле армия үчүн 1 жылдык кызмат кылып коюш менен өзүң патриот болуп бір өмүр сезип калба. Кээ бир адамдар бар, армияга барып келип чалкалап жатат. Мамлекет үчүн эч кандай иш кылбайт. Армияга барасың, барганмын заты болду. Барып келип жатып отурасың. 1 жылдык патриот менен өзүңдү бір өмүр патриотмун деп сезип албагыла. Демек, армия бул убактынчалык 1 жылдык мөөнөт. Бул 1 жылдык мөөнөт ичинде кылына турган иш. Ал эми армия бүткөндөн кийин бүтүн өмүр мекен үчүн кылына турган кызмат да улана бериш керек. Ошондон армияга баруу же окуш керек, экөө тең керек. Армияга да баруу керек, окуу да керек. Бирин-биринен устун койбойсуңар. Ошондой достор. Уялчактыктан, тартынчактыктан кутулуу маселесинде. Достор, ушундай. Уялчактык адамга көп ийгилик алып келбейт. Тартынчактык көп ийгилик алып келбейт. Уялуудан керек болсо уялчактык адамга
проблема үстүнө проблема алып келет. Bir окуучу, bir бала, апасы магазинден макарон алып кел десе, ал аш демдей турган макарон алып келип алыптыр үйгө. Араң алып келген. Апасы айтат: "Ey балам, сага мен мындай макарон эмес, суюк оокатка кошо турган макарон алып кел дедим. Бар алмаштырып кел" десе, мен бара алмайм, мен уялам, мен кантип айтам? Андай болсо, карындашыңды жетелеп бар. Карындашын жетелеп чогуу барды, карындашы макаронду алып кирип, "Кечиресиз, эжеке, бая акем могу макаронго келген, бирок апам болсо суюк оокатка кошо турган макарон айткан экен. Макул" деп тиги алмаштырып берди. Акеси болсо сыртта камокчу көрүп калбасын деп бекинип бер жакта пайлап отурат. Анын бекинип турганын көргөн сырттагы киши машинасын балдар сындырып кеткен экен, бекинип турган бала ушул кылган деп сырттагы киши келип тигини кармап кулагынан чоюп, "Сен кылгансың да, ошентип уурдай могу жерде отурасың" деп машинамдын ичинде эмнелер жоголду деп баягыны кулагынан чоюп милицияга апарды. Милицияга апарып, анан акыры ата-энесин чакырып, анан эмне болду, маселенин эң кызыгы акырында бала көзүнө жаш алып, "Мен тиги уялып камокчудан бекинип турган болчу." Демек достор, бир эле уялып ашыкча тартына берүүнүн өзү балага бир эмес, бир канча проблеманы жаратып берип койду. Көрдүңүзбү достор? Ошондон эмне кылгыла? Чындап эле ушундай балдар бар. Өзүнүн нанын, жей турган нанын кошунасынан сурап туруп жегенден уялгандар бар. Жок, уялбагыла. "Кечиресиз кошуна, мен үйүмдө атам апам келбей калды эле, сиздин үйүңүздө отуруп турсам болобу, жок курсагым ачып калды." Тагыраагы эмне кылалы? Тартынбай тургандай бир деңгээлде аракет кылалы. Bir insan болсун, билгениңди көбүнчө окуучулар биз окуйбуз, окуй эле калып кетебиз. Окуган нерсеңди оюңа сактап, оюңдагыны башка бирөөгө тактап айтып беришти үйрөнмөйүнчө ораторлук, чечендик искусствуда өспөйт, жана окуган нерсең да сенде түбөлүктүү калбайт. Ошондон достор, уялыштын, тартынычтын жоготуунун жолдору да бул үй бүлө мүчөлөрү, класстагы достор ушулардан тартынбай ой пикириңди сүйлөп үйрөнө бергиле. Уялбагыла, коркпогула. Мына ошондо баары жакшы болот. Ушундай достор, суроолорду көп суроолор өтүп кетти, ошондон түз эфирден эле көрө бербей, жаныңыздан көрө эле келейинчи дейт. Келиңиз, жанымдан көрүп кетиңиз. Кантип адамдардын алдына тартынбай өз оюңду билдире алам? Бул суроого жооп бердик буюрса. Тартынуунун өзүнүн көп зыян алып келишин сезгенден кийин, зарыл болгондон кийин чекеңе түшсө чекчейбей алдыга умтула бер, аракет кыла бер. Тарынгандар көп ийгиликтен калып кетет. Текебердиктен кантип арылсак болот? Текебердиктен Пайгамбар саллаллаху айтат: "Жүрөгүндө кымындай текеберлик бар адам бейишке кирбейт." Унутпагыла. Бул текебердик ушундай караңгы бөлмөдө капкара комурсканын кетип атканын көрөсүңөр, көрбөйсүңөр. Бирок барбы? Бар. Дал ошондой эле ички жан дүйнөңөрдө көрүнбөгөн караңгылыктын ичинде текебердик бар болсо да адамга зыян алып кетет. Ошондон текебер болбоңуздар. Кээ бир адамдар кичпейил болуп көрүнгүсү келет, бирок ошол кичпейилдик менен текеберлик кылышат. Бул кандай? Дайым кичпейил болуп, "Байке кандайсыз" деп, башка бирөөлөр мени кичпейилдесин деп көрүнгүбүз келип, ушинтип отуруп кичпейил болуп, кичпейилдик менен текебер болуп алабыз да. Же болбосо мечитке дайым биринчи сапта турат, дайым биринчи сапта, мына киши дайым биринчи сапта намаз окуйт, машалла деп, ушу кичпейилдик менен элге мактанып текебер болуп көрүнгүсү келет, мактангысы келет да. Бул да туура эмес. Тескерисинче эмне? Кичпейилдигинди байкатпай эч кимге. Кээ бир адамдар бирөөгө беришем болуп садака кылган жомарттыгы менен мактанып, момундай өзүн текебер сезип калат. Бул да туура эмес. Ошондон оң колуң бергенди сол колуң, оң көзүң көргөндү сол көзүң көрбөй, эч кимге байкатпасаңыздар, ошол жакшы болот. Демек, кылып аткан жакшылыгыңарды эч кимге айтпагыла. Free Fire играсын ойнойт, кантип ушул играны ойнотпой койсом болобу, эч нерсеге кызыкпай калды дейт. Чындап эле көп ата-энелердин сөзү ушундай: баламдын техникасына башым жетпейт, телефонуна башым жетпейт. Урматтуу ата-энелер, чын-чынына келген кезде баланын техникасында проблема жок. Баланын техникага башы жетпей эле, тескерисинче тарбия бергенге башы жетпей атат. Муну туура түшүнөлү. Эгерде бала телефон менен аластабы, телефон алып салып берет. Убактынчалык чекте, саатты коюп бериңиз. Мисалы үчүн бир күндө 40 мүнөт эле ойнойсуң же 20 мүнөт ойнойсуң, ошону коюп бериңиз болду. Андан ашча ойнобосун.
Bir günde telefondu sabak учурунда гана колдонсун, бөлөк кезде колдонбосун. Sabak үчүн колдонуп атам деп карайт, карасаң жөн эле сүрөт чиймелеп интернеттен сүрөт көрүп же каяктагы Instagram бирөөлөрдүн GIF же бирөөлөрдүн каяктагы TikTok вайндарын көрүп отур, монткендерин көрүп отур. Эмне пайда бар? Ошондуктан ата-энелер аны да көзөмөлдөгүлө. Тагыраагы балаңызды базарды билбесе, чоң базарга барышты билбесе, өзүңүз коркпой кое бере албайсыз да. Алгач базарга кантип барышты, кайсы аялдамадан түшүштү үйрөтөсүз, андан кийин коркпой, ишенип отурасыз үйдө. Балам барып келе алат мектебине деп. Мектепке барып келишти да үйрөтөсүз, анан кийин кыжаанат болбой отурасыз. Дал ошондой эле балаңызга интернеттин ичинде жүрүштү да үйрөтүңүз, анан коркпой отуруңуз. Биз жок, балабыз интернеттин ичинде эмне деген иттиктердин, эмне деген жамандардын, эмне деген арамдардын ичине аралашып кирип кеткен ата-эне катары билбейсиң. Отурасың жөн дагы кыжаанат болбойсуң. Көчөдөн бирөө жарым келбеди экен, жаман адамдар келбеди экен, кечирип койсуң. Интернеттин ичинде толтура жамандардын ичинде чөмүлүп жашап атат балаң. Аны менен ишим жок. Ошондон урматтуу ата-энелер, бул маселеде кылдат болуңуздар. Баланын телефонун белгилүү бир деңгээлде чекке коюп, саатка коюп коюңуздар. Мына ошондой жакшы болот достор. Балдардын сабактарын, телефондо кылып аткан сабактарын да көзөмөлгө алыңыздар. Чындап эле сабак кылып атабы жокпу? Карап коюңуз. Үйгө келгенден кийин ата-энелер балам телефон көп колдонуп атат деген ата-энелер ачык айтайынбы, өзүбүз да көп колдонобуз. Проблема өзүбүздө, балада эмес. Чындап ата-эне моюнга алалы. Үйгө келгенден кийин телефонуңду таштап коюп, балдарың уктаганга чейин телефонду колго алмай бала менен отурабызбы жокпу? Жок. Баланы тынчтырдап коюп, телефон чукуп өзү отурат. Сабан кыл деп атам деп телефон чукуп отурасың. Жок. Сабан кыл деп атам, телефонуңду коюп кел сабан кылагычы гана деп бала менен сүйлөшүп отурчу. Ушул жакшы эмеспи? Демек, балдарым көп телефон колдонот деген ата-энелерди ачыгдан айтам, өзүбүз да көп колдонобуз. Ошон үчүн көп колдонот балдар. Өзүбүз чек аралап, үйгө келген кезде бут кийимди чечкен жерге телефонубузду ичине тыгып коюп туруп анан кирип балдар менен баарлашып отуралы. Керек болсо чай ичсек да телефон менен, туалетке кирсек да телефон менен, бүт жерде телефон менен өзүбүз жашап атабыз. Анан балдарды көп колдонот деп арызданып коебуз. Андай эмес ата-энелер. Бул маселени да эске алалы. Демек, балам көп колдонуп атат деген ата-энелер телефонду өзүбүз да көп колдонбойлу, бала менен баарлашалы. Мен жаштыгым менен ата-энем мени жаман көрүп, уруп, сөгүп чоңойтты. Азыр биздин ортобузда чоң жарака бар. Атама жакшы сүйлөбөйт азырда. Менин да сүйлөшкүм келбейт. Эмне деп кеңеш бересиз? Кеңешим ушул: кандай ата-энеге ээ болгонуңар маанилүү эмес, ата-эне тандаш сенин колуңда иш эмес. Бирок кандай ата-эне болоруң абдан маанилүү. Буюрса, сиздер өзүңүздөр эртең ата-апа болгон кезде бизден улуу муундун кылган каталарын биз кылбайлы. Мына ушул маселе. Экинчиси, сенин дүйнөгө төрөлүшүңө себепчи болгон ошол ата-энелер. Ата-энени урматтап сыйлоого ушул фактынын өзү жетерлүү. Ата-энең сага орой мамиле кылабы, сени жакшы бакпайбы, кандай болгон тагдырда да ата-энең сен эгер ошол ата-энени Аллах Таала себепчи кылбаганда дүйнөгө төрөлбөйт элем, туурабы? Демек, дүйнөгө төрөлүп калганыңдын өзүнө ошол кишилер себепчи болду. Мана ушунун өзү эле урматтаганга жетерлүү. Мана ушунун өзү, ушул фактынын өзү урматтаганга жетерлүү. Ошондуктан ата-энеңерди баары бир урматтап сыйлай бергиле. Анткени карап кой, ата-энени күнөөлөгөнгө жеткен акыл эмне үчүн ата-энени урматтап сыйлаганга да жетпесин? Анда келгиле, өзүңөрдөгү интеллектти, өзүңөрдөгү адеп акылакты, өзүңөрдөгү акыл эсти, өзүңөрдөгү алган илим билимди мыкты деңгээлде ата-энеңерге көрсөтүп жашай бергиле. Ата-энеңер силерди көрүп өзгөрсүн. Кой, кызыбыз момундай болуп калды, балабыз момундай болуп калды. Кой уят деген сөзүн карасаңчы. Кечегинде кызым момундай деди эле, аябай таасирлендим. Кечегинде балам момундай кылды эле, аябай таасирлендим деп биздин илим билимибиздин таасири ата-энебизге тийип турсун. Мана ушундай деңгээлде болгула. Тескерисинче ата-энени күнөөлөп эле ооле болуп отура бериштин кереги жок. Ата-энеңдин күнөөсүн сезип атасыңбы? Анда ошол күнөөнү кантип айланып өтүп кетсең болот? Ошол күнөөнү кантип жоготсоң болот? Мендеги акыл ушуга жетеби ойлонолу. Иншалла, сен бала катары, перзент катары сага түшкөн эң мыкты вазифаны аткара бер. Керек болсо бири-бирин жаман көрүп, бири-бири менен урушаткан ата-энелер сенден уялып, сенден ыйбат утсун. Кандай сонунда сенден уялып, сенден тартынып, койтерем кызыбыз кеп калды, койтерем балабыз кеп калды, жөнөтүп туралы. Кандай сонун. Сендеги адеп акылак интеллект ошол жактан көрсөткүлө. Суроолор абдан көп, жетишкенимди гана окуп атам. Капа болбойсуздар. Мен атамды көргөн эмесмин. Ооба, бирөөлөр ата-энем бай болсун дейт. Бирөөлөр ата-энем бар болсун дейт. Бар болсо кадырлап, барктап жаша, болбосо эмгегиң элге сиңбейт деп ыр жазган болчумун достор. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki dünya bактылуу болсун. Амин.
Сен muhtaçmın, үйлөнөйүн деген элем эч бир кыз жакпай атат, кандай кызга баш койсок болот дейт. Бул теманы атайын сабагым бар. Үйлөнөм десең ук мени деген сабактарым, видеолорум жазылып турат. Ошол жактан көрсөңүз аябай жакшы болот. Иншалла. Дуа кылыңыз. Ата-энеңиз менен өрлөктүү үй бүлөдөн кыз алыңыз. Өзүңүз сүйгөндө эмес. Ушундай нерсе бар, балдар. Ата-энем каршы чыгып атат, бирок мен өзүм билем да, өзүм сүйгөнүмө тием да мен деген жаштар абдан көпсүңөр да. Бирок бир нерсени айтайын. Ата-энең, кудагыйлар бири-бирине жакпай калат, бирок балдары бири-бирин сүйөт. Билбейм мен, ата-энебиз каршы болсо да үйлөнө беребиз деп бири-бирин ала качып, бири-бирине үйлөнгөндөрдүн көбүнүн чыныгы бакытка баягындай бир балкып жашап атканын көргөн жокмун. Анткени элестет, ата-энеси каршы болсо да үйлөнүп алгандар баары бир ата-эне үйүңө келет го. Келин пашша, турчу мыняка деп кайнына кайната менен жакшы өз укпайсың. Анткени сени алгысы келген жок болчу келин кылып. Элесе сенин кайын журтуң сени сыйлабай аткандан кийин кантип күйөөң менен бактылуу жашайсың? Ошол учурда күйөө баланы кыздын атына келди, ууру. Кызыбызды алып качып үйлөндүм. Бир көйнөк алып беришке жарабайсың дагы мага деп сага сүйлөнүп койду кайнына кайнатаң. Эми жашап көрчү бактылуу. Сүйүп көрчү ана катынды. Senin atan ушундай деди, сен апаң мындай деди деп бири-бириңе сеники, меники деп урушуп гана жашайсың. Ошондуктан достор, өзүм сүйөм, өзүм билем деген нерседен этият болгула. Эң жакшысы ата-эненин ыраазычылыгы, ата-эненин дуасы, ата-эненин ак батасы менен үй бүлө кургула, бул эң сонун болот. Чыныгы достук кыяматка чейин болот, бирок чыныгы сүйүү кыянатка чейин болот. Кыянат кылып болду сүйбөй каласың. Гүлдүрөскө дейт. Негизи күйдүрөскө деп жазып атам деп, анан гүлдүрөскө деп калды, же ичинде эле гүлдүрөскө деп жаздым. Кантип театрда тамаша гүлкар эле сүйлөп атам, чын эле. Баланы кандай эр жүрөк кылсак болот дейт. Баланын коркоктугуна да ата-энелер себепчи болот. Көп бакыр урушкандан, өзүнүн каалаганын кылдырганга уруксат бербегенден улам болот. Айрыкча ушул коркоктук өмүр бою сакталып калат. Билесиздерби эмне? Бир мисал айтайын. У каждого человека есть внутренний второй я. Ичиңерде экинчи сезим бар. Бир нерсени кылайын десең, мен кыла албайм, кокус мындай болуп кетсечи деп коркок. Ичиңдеги сезим сени кылдырбайт. Бир нерсени кыламаса, кээ бирөө кылай эле тоо экен, давай да кылып таштай берет. Кээ бир адам кылбайт. Демек, ичиңдеги сезим, сенде ичиңдеги коркоктук сезим, билесиздерби эмнеден пайда болгон? Ало бала кездеги апаңдын, атаңдын урушкандан пайда болот. Калбады ата мен, колуңан келбей сени деп уруша бергенден ичинде ошол нерсе сакталып калат. Ооба кыла албайм, ичинде эле колуман келбейт, чындай эле колуман келбейт деп отуруп, ал өмүр бою ошол нерсе сакталып калат. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, баланын коркоктугу ата-эненин көп урушканынан пайда болот. Ата-энелер балдарыңарды урушпагыла. Бакырып нетпегиле, андан көрө түшүндүр. Мына мындай болсо, мына мындай кандайсың. Ошондой тарапта түшүндүргүлө иншалла. Жок, гүлдүрөскө деди мага дейт. Рахмат. I'm sorry. Кандай канасың сөздөр, чоң рахмат. Жашоодо эл эмне дейт экен деген адам ийгиликке жетет дейт. Эл эмне дейт дегендин жакшы тарабы, жаман тарабы бар. Жакшы тарабы калп айтса калп айтпайт. Тагыраагы эл эмне дейт кокуй деп элден уялып, элден тартынып, элдин акысына кирбей, мына ушул эл алдында уят болбойн, шерменде болбойн деген сезимди ичинде сактап жашайт. Бул абдан жакшы. Бирок бир нерсе кылардан мына кой эл эмне дейт, кой эл эмне дейт экен деп эле тартынып отура бербеш керек. Элге койсоң ар бирин сүйлөй берет. Мисалы үчүн мен bir кайрымдуулук иш кылайын дедим. Элден кеңеш сурадым. Эл аны айтат, муну айтат, койчу. Россияга бардым. Апамды ала бардым, анан апам менен моундай жүрөбүз деп Россияга бардым. Апамды сүйүнтөйүн. Өмүрүндө самолетко чыкпаптыр. Апамды самолетко чыгардым. Анан ошол жерде сүрөткө тартып салып койсом, аякта комментарийлер турат да.
Ошентип чет өлкөгө ойногондон көрө тиги акчаңды бейбечарага берип кайрымдуулук кылсаң болот депчи. Аны деле сөзү туура. Бирок мен ар кимдин сөзүн угуп отура берсем, анда мен апамды самолетко чыгарбай, апамды ойнотпой калат элем. Түшүнүп атабы? Демек, эл эмне дейт экен, кокуй, эл эмне дейт экен, кокуй деп отура берсең, өзүңдүн каалаган максатыңа эч качан жетпейсиң. Ошондуктан элдин пикирин угасың, бирок өзүң үчүн өзүң чечим чыгарасың. Мына ушундай кылды. Тиги акчаң болмады. Жок, мен кайрымдуулук деле кылып атам, бирок бул ирет мен апамды апаргым келди. Мен сени укпайм, мен апамды апарам дедим, апарам болду. Демек, достор, эмне кылгыла, эл эмне дейт деп эле эки көзүң элеңде отура бергиле. Каалаган максатыңа жетүү үчүн элди ук, кеңешиңди ал, бирок чечимди өзүң чыгар. Жалгыз бой аял уулду кантип тарбиялаш керек? Эркек кишинин тарбиясы баары бир башка дей беришет. Эң туура айтат. Эркек кишинин тарбиясы баары бир башка. Жалгыз бой аялдар, албетте балаңдын күлкүсүнөн бакыт издеп жашап аткан аялдар, сиздер чыныгы баатырсыздар. Иншалла балдарыңыздар сиздер күткөндөн да мыкты, сиздер ойлогондон да мыкты деңгээлде инсан болсун. Бир нерсе, эркек киши чоңойгон сайын аял кишинин күчү жетпей калат. Ошондуктан баланы аялдарга айтарым, балдарыңарды тагасына, абасына, бир эркек кишиге тез мугалимге байлап бергиле, тез сабагын алып, мужской характер, мужской кулак, мужской тарбияны да алып турсун. Болбосо кыйналып калат. Өзгөчө жалгыз бой аялдар, балдарыңарды тарбиялап отуруп, уул бала болсо да тиги баланы мамил сыночук кылып алдык да. Бул бала эртең үйлөнсө да кыз баланын кадырына жетпей калат, аялдын келиндин кадырына жетпей калып атат. Тагыраак ушундай коркунучта болуп калат. Апам мага мен жалгыз апам бар, уктуңбу? Апамдын айтканын кыласың, болсо жок. Сөзү туура, бирок аялга кылып аткан мамилеси туура эмес. Натыйжада бир азып пачаны чарып коймойсуң. Мага бала керек эмес, бала белде катын жолу, бар жок, мага апа керек деп отуруп, урматтуу эркек балдар, бир нерсени унутпагыла. Экөө тең апа, бирөө сенин апаң, бирөө балдарыңдын апасы. Экөө тең аял. Бул сенин эки көзүң сыяктуу. Мага оң көзүм керек, сол көзүм керек эмес, мен жолу ыргытып берем керек болсо дебейсиң да, туурабы? Демек, экөө тең апа. Көбүнчө жалгыз бой аялдардын балдары дагы аял табият, назик, тарынчак, өчөшкөн же копол же башка болуп туруп, үйлөнгөндөн кийин аялдын кадырына жетпей калуу коркунучу абдан көп болуп атат. Ошондуктан бул нерсени чыныгы жашоодо көрүп аткандыгым үчүн жалгыз бой аялдардан суранарым, балдарыңарды тагасына, абасына, башкасына берип, тез ошол жактан барып тарбия алып турсун. Мужской тарбияны да алсын. Мугалимдерге, устаттарга, агайларга карма бергиле. Бала эркек табият, эркек мүнөзүн жоготпосун. Муну да сурап кетем. Кайнаган досуңуз жүрөт. Кыз менен бири жакшы көрөт, бирок кыздын атасы кызды башка бирөөгө убада кылып коюптур, эмне кылсак болот? Анда кыз ошо атасы кимге убада берсе, ошо так күйөөгө чыксын. Сен эркек кишисиң, сага кыз табылат. Ата-эне кимге убада берген болсо, эми алдын ала убада бериптир, сен кеч калыпсың. Анда өсө бисмилла. Ата-энеге кулак салсын. Муну унутпагыла. Коркок тартынчак болуп өстүк. Азыр көп сабак окуп китеп окусак деле. Балдарыма ачуулуу болуп, кыйкыр урушуп алам да, кайра өзүм жемелеп отуруп калам. Өзүмдү кантип өзгөртөм дейт. Өрнөктүү үй бүлөлөр менен катташыңыздар. Буюрса жакшы болот. Өрнөктүү үй бүлөлөр менен катташкыла. Өрнөктүү үй бүлөлөр балдары менен, күйөөсү менен бири-бири менен кантип мамиле кылып атканын көрсөңүздөр жакшы болот. Мисалы үчүн бир үй бүлө. Эки кошуна. Жаман кошуна жакшы кошунанын үйүнө кирип калып дейт. Кимен? Сабагына кетти окшойт. Жаман кошуна жакшы кошунанын үйүнө кирет. Жакшы кошунанын үйүнө кирсе, жакшы кошунанын күйөөсү отурган жеринде столдон бир идишти түшүрүп ийди. Заматта ай кечирим сурайм, аялына айтат, кечирим сурайм, менин колум тийип кетип түшүп кетти деди. Менин айыбым деди. Десе аял айтат, жок, тескерисинче кечирип коесуң, менин айыбым, мен анан столдун четине мен койдум да, эгерде ортора койгондо түшпөйт эле менин айыбым деп, экөө тең менин айыбым деп сүйлөп атканын көрүп калган баягы кошуна таң калат да, кирип үйүнө айтат аялыначы. Кемпир дейт, аналардын үйүндө ушундай окуя болду. Алардын үйүндө кечирип коесуң, мен күнөөкөрмүн дейт экен. А биздин үйдө сен күнөөкөрсүң дейбиз. Көрдүңбү, айырмабыз каерде экен дейт. Көрдүңөрбү?
Ансардай өрнөктүү үй-бүлөлөр менен катташсаңыздар, өрнөктүү үй-бүлөнүн кылып аткан мамилелери дагы аябай чоң сабак берет бизге, иншалла. Менин суроолорум калып кетти деген суроолор кичпейликке туура түшүнүңүздөр. Бир суроого жооп бергече бир канча суроо өтүп кетти да, натыйжада жооп бере албай калдым. Ошол эле учурда өкүнүп да калбаңыз. Мен суроо берген менен жооп бербегениң эмне пайдам ага дебеңиз. Башка суроолордун жогу да балким пайдасы тийип калар, ошондон угуп кое бериңиздер. Болбосо сурооңузду башкадан кайталаңыз, же болбосо личка баракчама кат жазыңыз, ошол жактан да балким жооп берермин иншалла. Агай жалкоолуктан тагыр кутула албай атам. Жалкоолуктан өзүңүз жалгыз кутула албайсыз эч качан. Жалкоолуктан телефон чукулап да кутула албайсыз. Жалкоолуктан телефондон агайлардын сабагын угуп коюп да кутула албайсыз. Жалкоолуктан телефонду таштап, телефондун ичиндеги чөйрөнү, жашап аткан чөйрөңүздү өзгөртүп кутуласыз, болбосо кутула албайсыз. Жакшы адамдарга шерик болуңуз. Бир таксирдин аялы мурда бир нече жолу турмуш көрүп тийип жатканда жалган айтып бир турмуш көргөнмүн деп тийип кетти. Натыйжада жалгандарды ачыкка чыкты. Ажырашуу болду. Таксир чынчыл, бул сынообу же экөө дейт. Мына ушундай. Үйлөнүш тагдыр. Бирок талак берип ажырашыш бул чечим. Чечимди өзүң кабыл алып тагдырга шылтоолоого болот. Түшүнүп алды. Мына ушундай гана жооп берейин. Ал эми алардын жашоосу алардыкы. Ар кимдин жашоосу өзүнүн башында турат. Сен анын кийимин кийип, анын азабына чыдабайт элең. Ошондон бирөөлөрдү сындап, бирөөлөргө карап, сын пикир айткандан да этият бололу. Албетте таксырга да, анын аялына да экөө тең эки жакка бөлүнүп кетип көңүл айтабыз. Бирок кандай болгон тагдырда да мусулман бир катасын эки жолу кайталабайт. Бир жыландын ининен эки жолу колун чактырбайт. Бул деген сөз достор, бир катаны кайра-кайра кыла бербейт деген сөз. Кайра-кайра кыла бериштик, демек анын ыйманы, таквасында баягындай кемчилик бар деген сөз. Ошондуктан эч качан достор ушул жерде унутпагыла. Өзүңөрдү өзгөлөр менен салыштырбагыла. Мына ийгилик жараттыр, мына мындагы тур, мына ийгиликке жеттим, эмне үчүн мен мындай болдум? Өзүңдү өзгөлөр менен салыштырба. Өзүңдү өзүң менен салыштыр. Кече Идрис кандай элең, бүгүн кандай болуп атасың? Кечекиден бүгүнүң жакшы болуп атабы жокпу Идрис? Демек өзүңдү өзүң менен күндө салыштырсаң, ошондо алдыга жылыш болот. Муну жеке кеңеш катары кабыл алыңыздар. Идрис агай, аратылыкта үйрөнөйүн деп бүгүндөн баштап сабак барам. Канчалык деңгээлде жашообузда бул нерсе керек болот? Сиз аратырлык окугансызбы же ошондой болуп туулгансызбы дейт. Негизи китеп окуу менен гана аратырлык чечендик бир гана өзүңүздүн ой пикириңизди эркин түшүндүрүүдө гана пайдасын берет. Бирок коомду тарбиялайм, моундай курстарды ачам, башка бул албетте пешене насип этсин бардыгыңызга. Бирок эң негизи китеп окубаган адамдын өзүнүн пикири болбойт. Өзүнүн пикири болбогон адам башка бирөөлөр тарабынан башкарылат. Бирөөлөр жетелесе кете бересиңер. Демек мына ушундай болбосун. Ошондон китеп окуйлу, илим алалы, мына ошондо аратырлык чечендик дашоого өсө берет. Ал эми китеп окубаган адамдар, илим албаган адамдар көрүнгөндү ээрчип, мына мындай деди, ошондой деген турбайбы деп, анан көрүнгөндү сындап саясат менен сасып отура бересиңер. Ошондон өзгөчө суранам, келгиле, китеп окуйлу, дагы да илим ала берели. Илим деңгээлиңиз канчалык жогорулаган сайын ар биринин момундай өйдөдөн ылдый карап каласыз. Муну могу жерде туура эмес кылат, муну могу жерде туура эмес кылат, кандай сонун да. Илим деңгээли жогорулабаса, ошолордун ичинде аралашып жашап, ушундай экен, мына ушундай деди, койчу, мына ошондой деди, ондой жаман экен, булчу, бул да жаман экен, давай кое тур деп, ушинтип отуруп, бирөөнү эрмек кылыш, бирөөнү гыйбат кылыш, бирөөнү ушак кылыш менен ушундай жашоого көнүп сиңип калабыз. Ошондон этият бололу достор. Соң 2-3 жыл мурда күйөө менен ажырашып кеттик эле, СМС аркылуу талак бердим деп жазган. Азыр бизге жашайбыз, ошондо нике бузулбу же жокпу? Жергиликтүү имам дамлалардан сураңыз. Жергиликтүү имам дамлалардан сураңыздар. Жана чындап айтайын, көп үй-бүлөлөр бар, талак берип койсо деле жашай беришет. Булардын талак бергенден кийин деле жашай, эч ким билбейт, жашай береличи деп, талактын иши абдан кыйын экен. Сен каалайсыңбы, мен каалайм, ушинтип отуруп жашай берет. Булардын баардыгы күнөө болуп эсептелет. Ошондон талак деген сөздү мына памяттен өчүрүп салыш керек да. Өчүрүп салгылачы. Канча балаңыз бар, кыздарыңызга кандай тарбия бересиз дейт. Чындап айтайын, ата-энемдей ата-эне боло албай атам. Кыздарыма көп айтам, кыздарым, силердин атаңарга караганда менин атам жакшы депчи. 3 кызым бар. Апасы менен 4 кызым бар. Дуа кылгыла, иншалла көп перзент бололу. Өзүңүзгө жаккан китепти айтыңыз, кайгы кападан чыга турган дейт. Негизи эң жөнөкөйү кыргыздын макал лакаттары.
Макалдык китептерди окусаңыз, бир макалдын өзү сизди бир топ жерге абстрактуу кыялыңыз менен бир топ жерге саякат кылып алып келет. Демек, кыргыз макалдык каттарын окусаңыз, ал эми бир китепти окусаңыз, ал белгилүү бир тема, бир сюжеттин ичинде кете берет да. А макалдык каттарды окуп турсаңыз, ал бир учурда бир макалдын өзү менен бир дүйнөнү айланып келесиз. Бир макалдын өзү менен жети асманга көтөрүлүп чыгып келесиз. Мына ушундай болуп, өзүңүздөгү стресс башкалардан чыгасыз. Араб тилинде окугансызбы? Жок, окуган эмесмин. Медитация, аффирмация кылууга туура келип жатат исламда кандай деп. Негизи бул медитация, аффирмациялардын бардыгы медитация булар адамга руханий эс алуунун бир түрү бул. Адам кандай эле даарат алып, намаз окуп бир рахат алгандай, кээ бир адамдар ошо медитация менен рахат алат, тагыраагы стресс, башканын бардыгы чыгып кетет. Анан өзүнө келип, мындай бир жакшы болуп, негативден суурулуп чыгып, мындай өзүнө келип калат. Бул жөн гана кандай десем, тынчтануунун бир түрү. Бул ибадатка кирбейт, бул намазга кирбейт, бул Аллахтын бир буйругуна кирбейт. Бул жөн гана кандай десем, бир тынчтануунун бир жолу. Ошондон бунун эч кандай бир зыян жолу жок. Медитация кылып атасыз, жана колуңду монда кылып отурасың же башка. Мунун эч кандай бир зыяны жок, жасай бериңиздер. Бирок эң жакшы медитация бул исламдын өзүндө жатат. Пластическая операция кандай карайсыз? Пластическая операция качан гана сенин ошол, мисалы үчүн көзүң, илебиң же башка коомго коркунуч жаратып аткан болсо, бүгүн медицина өнүгүп кетти, жасап ала бериңиз. Бирок бар турган көзүн, бар турган мурунун, жакшына эле турган илебин пластическая операция менен кайра аны оңдоштун кереги жок. Булардын бардыгы Кудай Тааланын жаратып койгон нерсесине нааразы болуп, каршы чыгууга алып келет. Ошондон муну сунуштабайм. Пластическая операция качан гана сендеги көрүнүш башка коомго зыян, башка бирөөнү коркутуп аткан болсо жасаңыз, болбосо жакшына турган көзүңүз, жакшына турган кулагыңыз, жакшына турган бети башыңызга кайра операция кылыштын кереги жок, тийбеңиздер. Мектептердин баары ачылды элек азырча, көп темаларды түшүнбөй жатышат, окуучуларга кеңешиңизди бериңиз. Чындап айтайын, бул өтө кыйын. Бул учурда бир гана үй бүлө ата-энелердин жардам берүүсүн сурап кетем. Ата-энелер өткөндө бирөө жазыптыр. Балдарыңар окубаса капа болбогула, кийин өздөрү ата-эне болуп, баласы менен сабак кылып атып, кайрадан окуп алат депчи. Ансандай биз деле кыйратып окуган эмеспиз, балдарыбыз менен кайрадан сабак кылып, кайрадан бир нерсе үйрөнө эле кандайсына. Мен мисалы үчүн лично өзүм ошондой, күндө кечинде балдарым сабак кылат, мен да чогуу сабак кылам, алар менен түшүнбөгөн нерсесин менден сурайт, мен да түшүнбөй өткөм деп ошолордун темасын кайра чогуу окуп чыгам, кайрадан үйрөнөбүз, чогуу кызыктуу. Демек сонунда чогуу окуй берели. Башка айла жок азырынча. Бул жашоо бактылуу кызыктуу жашайм десеңер, бир туугандарым ислам менен, дин менен тогуз жашоо керек. Мына ошондо чыныгы бактылуу болсун. Ислам дининде аялдын орду, эркектин орду бар. Чоң рахмат. Туура айтат. Өткөндө ушинтип сабак берсем, бирөө айттыр. Идристи уга өрбөй эле, дин менен жашасаңар бактылуу болсуңар депчи. Ооба, мен укпай эле дин менен жашасаңар бактылуу болсуңар. Бирок мен деле ошол эле динди айтып атам. Ошон үчүн туура түшүнгүлө. Анан ушундай бир орой жазгандар да бар, Идрисин ким болуп каптыр депчи. Мен ким болуп каптырман. Сизге жакпагандай эле, кээде өзүм да жакпайм, мен деле жакпайм. Бирок айлаганча өзүңдү өзүң өлтүрө албайсың. Кудайдын бергенине шүгүр деп жашап тура береличи. Ага айлык менен жашоо келечеги кенен болобу же бизнес баштоо керекпи? Чын айтайын, айлык менен жашоо үй бүлөңүзгө жетпей аткан болсо, бизнести да кошо алып кетиңиз. Кайсы бир ыңгайлуу ошол. Бирок ашыкча дүнүйөгө, сүйүүгө берилип, жетип турган нерсеге да канаат кылбай, кайра дүнүйөнүн аркасынан кубалай берсеңиз, ачык айтайын, дүнүйө бул көлөкө сыяктуу. Канчалык көлөкөңдү куусаң, баары бир жетпейсиң деген сөз. Ошондон баарына канаат кылып, шүгүр келтирип, балдарыбызга татыктуу тарбия берели. Бул да абдан сонун болот. Эки кызым бар, шүгүр. Алладан өжөрлүк менен дуа кылып, уу сурасам болобу, Алладан тагдырга жазган дейшпи. Негизи уу сурасаңыз болот албетте. Аллахтан уу сураңыз, бирок уу сурап аткан эле учурда кокусунан я Рабби, кыз болуп калса деле сага каршы эмесмин. Дуага буну да кошуңуз. Кыз болуп калса деле анын да өмүрүн узун кылып рызкын кенен ушундай кылса. Анан кийин биз эмне кылабыз? Аллахым ул берсин деп дуа кылып туруп, анан кокусунан да кайра кыз төрөп койсо, сенин дуаң ишке ашпай калды, Аллах Таала кабыл кылбай калды деп кайра Кудайды күнөөлөп,
кайра динден чыгып кетүү коркунучу бар. Ошо Кудайыңдан башка деп ичип алган, чегип алган адамдарды көрдүм. Кыз төрөптүр деп роддомго барбай койгон адамдарды көрдүм. Бул акылсыздык таптакыр. Ошондон уул сурасам болот. Сураш менен бир келди. Аллах таалам эгерде уулду мага ыраа көрбөй, мага кызды ыраа көрө турган болсоң, анда кызымды да ошол уулдардан да күчтүүрөөк, эрктүүрөөк, адиптүүрөөк жаннатка кире турган перзент бер. Мына ушундай сураңыз. Эми Алла таала кимгедир жалаң кыз, кимгедир жалаң уул берет, кимгедир экөөнү тең берет, кимгедир экөөнү тең бербейт. Ошондон бул сыноо. Кимдир бирөө балам төрөлсө, уул төрөлсө элге аш берем деп сүйүнүп жүрөт. Ошондой учурда бирөө үшкүрүнүп, досум, сен уул төрөлсө элге аш берем дейсиң. Мен досум, уулум өлсө элге аш берем деп карганып отурам дейт. Көрдүңбү? Кимдир бирөөнүн уулу безитип салган. Атаң көрү дүнүйө, эл караган жүзүмдү жер каратты ушул бала деп баласы болгонго бактылуу болбой, баласы үчүн башын өйдө көтөрө албай бөгүлүп калган ата энелер дагы бар. Ошондон достор, бул жагында да туура түшүнгүлө. Суроолор абдан көп достор. Менин убакыт саатым бүттү. Мен ушул жерде токтодум. Жакшылыктарда көрүшөлү, күйөөм менен сүйөнүгүшүн дагы кандай аракеттер жасасам, сизди окшо экен, китеп окушо экен дейм. Иншалла жакшы үйгөлөрүмө өрнөктүү катышыңыздар. Анча-мынча ушул сабактарымда адашып болсо да күйөөмө бир сүйлөмдү, эки сүйлөмдү болсо да угузуп, маанилүү жерлерин угузуп, кое тур дагы эмне дейт экен, дагы угуп көрөйүн деп ушинтип отуруп эптеп алдап угуздуруп алыңыз. Иншалла. Күйөөңө эптеп алдап кийим алдырып атасыңарбы, туура. Күйөөңдү эптеп алдап мээсин жедирип отуруп бир жерге барып келип атасыңарбы. Эми ушу сабакка келгенде уктура албай калабызбы? Дагы бир алдап бирдеме кылып сабактарды уктургула иншалла. Анан аялдар өзгөчө суранычы, күйөөңөрдүн ыйманынын жарымы болгула. Тагыраак Пайгамбар алейхиссалам айтат, эркектер үйлөнүп ыйманыңардын жарымын толуктагыла деген. Демек бүгүн эркектер үйлөнсө да намаз окубайт, үйлөнсө да туура жүрбөйт, үйлөнсө да жаман жолдо жүрөт. Демек аялдар, демек ошол ыйманынын жарымын толуктабаптырбыз биз. Бизге түшкөн вазифаны аткарбаптырбыз биз. Аялдар кайсы бир деңгээлде жоопкерчиликти мойнубузга алалы. Анткени жаман аялдын кусуру эрге тиет, жаман эрдин кусуру элге тиет деген кеп бар. Демек сенин кусуруң эриңе тийип, эриңдин кусуру элиңе тийип атат деген сөз пайда болуп калат экен. Ошондон урматтуу аялдар, күйөөбүзгө эртерээк туруп даратына суу даярдап берели, жай намазын салып берели. Күйөөбүздүн ыйманынын бекем болушуна себепчи болобу. Мына ошол мыкты аял болот иншалла. Кыргыздын бир макалы менен сөзүмдү жыйынтайм. Жакшы аял бороондогу боз үй болот, жаман аял боз үйдөгү бороон болот дейт. Туугандар, ошондон боз үйдүн ичиндеги бороон болбой, бороондогу боз үй болуп, үй бүлөгө тынчтык, туруктуулук, жылуулукту алып келген мыкты акыл эстүү аялдардан болуңуздар иншалла. Чоң рахмат, көрүшкөнгө чейин.